Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Экинчи бөлүккө жеткен болсо, экинчи бөлүктө ла иляха иллаллах мааниsin түшүндүрмөсүн өткөн болсо, ла иляха иллаллахтын мааниsin ошону түшүндүрүп аткан болсо, ла иляха иллаллах маанисин өттүк, маанисин түшүндүк, ибараттын маанисин түшүндүк, ширктин маанисин түшүндүк, Эми бул биринчи бөлүк болду, эми экинчи бөлүгү, экинчи бөлүктүн экинчи бабы, экинчи бабы. Эми мындай да, могул азыр канча бап дедик мо экинчи бөлүгүндө? 9 бап дедик, Ушу 9 бапта тең баарында тең ушул таухидти карама каршылык аркылуу түшүндүрүп берет да шейх бул жактачы. Ширкте таухидти буза турган мисалы мындай да. Бир нерсени түшүнүш үчүн анын карама каршылыгын карайбыз да биз. Мисалы жакшы эмне экенин билиш үчүн жаман эмне экенин билебиз да. Кара эмне экенин билиш үчүн акты карайбыз. Ошондой эле бул жакта таухид эмне экенин түшүнүш үчүн, ла иляха иллаллах эмне экенин түшүнүш үчүн ширкти билишибиз керек. Ширкти билсек анан таухидти түшүнөбүз да. Ошон үчүн мындан кийинки эми ширктин түрлөрү келет да, ширктин түрлөрү. Анткени таухид ошо экен да, таухид адам ширктен алыс болсоң, демек таухидти кармап жүргөн экенсиң да. Ушундай эми ширктин түрлөрү боюнча, ширктин түрлөрү боюнча. Эми экинчи бабы, бул жактан экинчи бап айтат. Шакек мына түшүнөсүз, биринчи бир шакектерди, же жиптерди, же ушул сыяктуу бир нерселерди бир балейден тосот деп, же балейден куткарат деп ошону тагынуу бул деген ширк. Бул ширк ушул. Шакек, жип жана башка ушул сыяктуу нерселерди балейден тосот же балейден куткарат деп адам тагынса, анда бул ширк. Экинчинин аталы ушундай болду ушундай. Экинчи аталы ушундай. Ширкке кирет эмнелик? Жип болбосун, кандай бир тумарлар болбосун, тумар, жип, көз мончок, эмнелер бар? Жана тырмак, эме бүркүттүн тырмагы, карышкырдын тиши, жана тоодон немеден жээктен алып келген ракушка, Доллар таш, сөөк, мүз, бака, эмненин бар, така, эмненин баары болбосун? Ошондой бир кандайдыр бир буюмдарды, бир жип бир нерсенин баарын алып келип, адам өзүнө илисе, же үйүнө илип кое турган болсо, же балдарга, жаш балдарга илсе, же машинеге илип койсо, же бир жандыкка, бир атка, же бир нерсеге илип кое турган болсо, эмне деп, кандай ниет менен бир балейден тосот, көз түйүүдөн сактайт, же бир оордан сактайт деп, же оордан айыктырат деп ушундай нерсенин баарын иле турган болсо, бул Аллахка шерик кошуу. Аллахка башка бирөөнү теңдеш кылуу. Бул ширк. Ислам динибиздеги эң чоң күнөө. Эң чоң күнөө. Киши өлтүрүүдөн дагы урлук кылганда эң чоң күнөө. Биз айтабыз, христиандар крест тагынып алат го, крестке сыйынат дейбиз го. Бул деле адам тумар тагынып алган болсо, ошо тумарга сыйынат. Исламда тумар деген түшүнүк жок. Андай ушундай нерселер жок мындай. Ошон үчүн бул мына бап ушул тууралуу. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın kolunda bir sarı şakekti görüp da, sarı şakekti. Görüp anan bunu bilerik. Bunu men alsızlıktan tagım çürem deydi. Şunda alsızlık oor gelip kalbasın dep, kıynalbayın dep tagım çürem deydi da şakekti. Aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dep, keçkirin dep. Eğer de sen oşol tagınıp turgan abalda seni öyle turgan bolsoң, hiç kaçan iyilikке жетпесиң деген. Hiç kaçan жакшылыкка жетпесиң деген. Bu kimin sözü? Allah'ın elçisinin sözü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ana başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Men ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Kim tumar tagына turgan bolsa, Allah Taala ага жакшы аягын бербесин деген. İşlerin ayağına çıkarmasın деген. Başka rivayette ne dedi? "Men ta'allaqa tamimatan faqad ashraka." Kim tumar takkan bolsa, al şirk kıldı dedi. Al şirk kıldı. Demek neken ушундай жип болуп, эмненин гана бар болсун, жип, аны муну бир көз түйүүдөн сактайт. Тума жана немелер бар, көз мончоктор дагы, көз мончоктор, ошолор амулеттер, кандай жаңы чыккандар бар, кандай power balance, андай мындай дегендер. Эмненин баары кандай гана түрү болбосун, мындай көз түйүүдөн сактайт жипирде. Ошол буюм. Аны сен өзү талкалап салсаң, аны айырып, аны үзүп салсаң, ал өзүн сактай албайт, кантип сени сактайт? Кандай акылсыздык да. Ошондой нерсени сактайт деп адам тагына турган болсо, бул ширк. Эми бул жакта дагы маселе бар. Буга байланыштуу шакек деп айтып кеттик. Жана нике шакектери, обручальное кольцо. Обручальное кольцо. Мунун өкүмү кандай шариятта? Шариятта мунун өкүмү
Бул адамдын ишенимине жараша болот. Адамдын ишенимине жараша болот. Эгерде ошол шакек обручальный кольцо биздин үй бүлөбүздү бекем кылат дей турган болсо, ошол аркылуу биздин үй бүлөбүз бекем болот дей турган болсо, бул чоң ширк. Адамды динден чыгарат. Адам мусулман болбой калат. Эгерде жок, бул шакек деген өзүнөн өзү эле биздин үй бүлөбүздү бекем кылбайт. Бирок бул аркылуу Аллах Таала биздин үй бүлөбүздү бекем кылат дей турган болсо, бул кичине ширк. Ширк эки түргө бөлүнөт да. Чоң ширк бар, кичине ширк бар да. Анда кичине ширк болуп калат. А эгерде жок, эч кандай ишеними жок, жөн эле кооздукка эле тагым түшүрөм, жөн эле адат катары тагым түшүргөн болсо, анда бул арам. Чоң күнөө. Чоң күнөө болгон болот да. Анан бул адам деген башкаларды ширкке чакыруучу болот. Аны көрөт дагы башкалар үйгө барып барып ширкке түшөт. Ошондой да бул. Айта керек. Анан сөйкө дагы ушундай да, туура. сөйкөм неге? Эркектерге. Эркектерге сөйкөм бул жөн эле аялга окшошуу болуп, жөн эле арам эле. Ширк деп айтпайбыз, ширк эмес да. Аялдарга эркектер аялдарга окшоткон болбойт да. Сөздө эле айтып кой, обручать этет. О. Би шакек дегенде эркектерге да аялдарга да тиешелүү. О, ради красоты да болду. Именно обручальный кольцо. О. Жо, бал проблема жок. Жок, проблема жок. Именно жанагы. Обручальный, бул неме майнус болот да өзүн. Өзүнүн алышы христиандарга ишене болот го. Кийинки бап. Бул түшүнүктүү болду бул жакта. Жеңил эле. Болду. Кандай гана жип болбосун ошонун баарын не айтыш керек башкаларга алгыла, үзгүлө деп. Анан хадисте да келген, ким эгерде бирөөнүн тумарды алган болсо, тумарды үзгөн болсо, анда ал бир кулду ошоткондой болот. Эми кандай аны барып жулуп алуу эмес, же барып түшүндүрүп жолу менен. Же алып коюп ушундай жол мененчи, эгерде алдырган болсо аны тумарды бир кулду ошоткондой болот. Жанагы вообще биздин машинада мен сен көргөндөн байкадым ба? Мына анан дагы башка маселе. Эми Куран аяттары жазылган дагы тумарлар. Куран аяттары жазылат, тасбих коюшот, тасбих коюшот. Башкага изип коет. Дуа деп, сапар дуасы деп билип коет. Сапар дуасы деп билип коет. Мисалы сапар дуасында караш керек. Сапар дуасы деп турат дагы, артында карасаң Манаска кайрылуулар жүрөт да. Манастын күбөсү тартып турат дагы, Манас арбага колдосун тигил бул деп жазылат. Бул ширк. Бул Манаска сыйынуу. Бул арбактарга сыйынгандар. Бул деген исламдын кандай жашашабыз субханалла. Ушундай да. Бул бир. Анан деген эгерде Куран аяттарынан боло турган болсо, анда бул бидат. Динди бурмалоо. Динге жаңылык киргизүү. Куран аяттарынан боло турган болсо. Анан бул ширкке алып бара турган жол. Ширкке алып бара турган жол. Аны илген болбойт. Эң эле аз дегенде арам деп айтабыз да аны. Болбойт андай нерсени. Динди бурмалоо. Анан дагы эмне тесме кылып тасбих кылып. Тасбих дагы бул адамдын ишенимине жараша да. Бул дагы. Эгерде тасбихти илип, анан деген бул аркылуу бир кандай жакшылык болот дей турган болсо, бул ширк. Бир баледен тосоп көзсүздөн сактайт десе, ширк бул. Эми жөн эле кооздук кыйлып кое турган болсо, бул эми муну алыш керек да, мындай деген арам деп айтабыз да. Бул деген анткени башка андай нерсе башкаларды да ошого тартат да, ошолорду тартат да. Ошондой эгер жолдон жерден таап алсак, Аллахтын аты бар да, аны не кылсабыз? Аллахтын аты бар болсо, аны өртөп салса эч болбойт. Өртөп коюш керек да, өртөп койсо эч болбойт. Мисалы Куран аяттары жана Куран эскирип калган Курандар болот да. Эмне кылат алар? Айрылып неметип калат да. Мисалы мечиттерде ушундай болот да, эскирип калган Курандар эмне кылат? Алар эмне болот? Алар өртөлөт. Бир жака басылып, бир жака нетип калганда өртөп кой, эч кандай проблема жок. Чогултуп жана барактар жатып калган барактарды чогултуп өртөп кое берет да. Өртөп койсо эч болбойт. Кийинки бап, үчүнчү бап. Дагы ширктин түрлөрүнөн неме деп коет? Рукка деп коет, анан тамайым деп коет. Буга чейин карайсыз, жип, анан ушундай шакек ушулар тууралуу болду. А бул жакта тумар тууралуу. Тумар, анан дем салуу. Тумар, анан дем салуу. Ошол тууралуу. Тумар жана дем салуу тууралуу. Эми тумар жөнүндө сөз кылдык, биякта кайра кайталап айтып кетет. Эми мындай дейт да, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтканда, инна руқя тамайма ва тибалата ширк. Дем салуу дейт ошол руқя. Эми бул жакта Куран менен дем салуу жөнүндө сөз болгон жок. Азыр башка айтып беребиз да, кандай дейт. Ошол дейт. Тумарлар дейт. Жана тибала деп коет да. Жанагындай ысытма деп коет го. Жана сыйкырлап туруп. Ушул нерселер да бул ширк деген. Ширк. Аллахка ширк келтирүү. Аллахка ширк кошуу. Ман тааллака шейен вукила илей деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айтат. Ким бир нерсе менен байланган болсо,
өзүнүн жүрөгүн байлаган болсо, тумар болобу же кайсы бир нерсеге ошо мени сактайт экен деп жүрөгү менен ошого байлана турган болсо, Аллах ошол нерсеге таштап салат деген ал. Ошол нерсеге ташталат. Аллах жардамсыз калтырып коет анычы. Анан мына эми дем салуу дедик, дем салуу кандай? Тумар жөнүндө түшүнүктүү болду, тумар. Кандай гана түрү болсун, баары тең арам. Эң эле аз дегенде арам. Анан бара туруп не кичине ширк болот, жана чоң ширк болот. Эми дем салуу. Дем салуу уруксат берилгендер бар. Бул кандай? Куран менен. Куран аяттары менен дем салса болот. Мисалы адам ооруп атабы, ошо дем салып, Куран окуп, ошентип шифа тилесе болот. Куран менен, дуалар менен, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн келген дуалар менен же түшүнүктүү. Мисалы түшүнүктүү тилдеги, мисалы кыргыз тилинде дуалар менен жакшы сөздөр ошолорду айтып, Аллах Таала дуалар кайрылып, ошентип дем салса болот. Ал эми түшүнүксүз сөздөр менен, маанисиз сөздөр менен, кайсы бир сөздөрдү кайталап ушинтип адам дем сала турган болсо, кимдир бирөө, бул ширк. Өзү жана касыдачы деп коет да. Касыдачы деп сабактар келет. Келет дагы көз ачыктар, төлгөсүр келет дагы бирдемени сүйлөй берет да. Түшүнүксүз бир сөздөр. Ошол сөздөр жиндерге кайрылып болот көбүнчөсү. Көбүнчөсү ошол сөздөрдү жин шайтанга кайрылып болот. Анан бул нерсе эмне? Бул ширк болот. Ширк. Эми кийинки бап, төртүнчүсү деген бактардан, таштардан жана башка ушул сыяктуу нерселерден береке издөө. Бак, дарак, таштардан береке издөө. Береке талап кылуу. Эми кандай? Бактан, дарактардан, таштардан береке издеген. Кээ бир адамдар бар, эмне кылышат? Субханалла. Бир бактарга барышат, мазарларга, чүпөрөк байлашат, же өздөрү сөйкөнүшөт. Дарактарга чүпөрөк байлашат. Чүпөрөк байлашат, дарактарга барып. Же өздөрү барып сөйкөнөт ошо бакка. Же барып жанына канча бир убакытка отурат көбүрөөк, береке өтөт экен деп бага. Же болбосо эмне кылат? Бир таштарга барышат. Сөйкөнөт ага. Тикенектер келип үйүнө илет. Такайлып коет. Такайлып коет. Именно бак анан неме жөнүндө айтсакчы. Анан ошолорго барышат дагы ошондой иштерди кылышат. Тикенек болобу, кандай болсун, эмне бар болбосун, эмне болот? Береке болот экен деп бага. Жакшылык болот экен ошондон деп. Эгерде перзент балалуу болбой жүрсө, ошол балалуу болот экен, ишим болот экен, ишим жүрүшөт экен деп. Бир оордан айыгат экенмин деп. Мына ушунун баары ширк. Баары ширк. Берекени Аллахтан издешибиз керек. Жана тумар тагынбай, тумар сактайт экен дебей, Аллах сактайт экен дешибиз керек. Аллах сактайт деп. Бул Аллахка ошол жана болбогон бир тумарды Аллахка теңдеш кылып атат. Аллах сактаганда эле ал сактайт экен деп. Кантип ошо бир болбогон бир нерсени кантип өзү жазып алган, ошол нерсени кантип сактайт деп айтат. Бул жакта да ошондой. Кантип ошол нерседен береке өтөт? Таштан, бактан. Эгерде ошол бак, таш, бак, дарак эмнен бар болбосун, өзүнөн өзү эле мага береке берет, өзүнөн өзү эле мага бир жакшылык берет дей турган болсо, бул чоң ширк. Адамды динден чыгарат. Эгерде жок, бул өзүнөн өзү бербей, бирок ушул аркылуу Аллах Таала мага берет дей турган болсо, бул кичине ширк. Башка чоң күнөөлөрдөн дагы бул андан да улураак болгон, чоңураак болгон күнөө. Чоң ширкке алып бара турган нерсе. Демек эң башкысы эмнени түшүндүк? Шариатта өтө мына эң биринчи ирет ушул нерселерге тыюу салынат. Бактарга, таштарга, тоолорго, күмбөздөргө, мүрзөлөргө, эмнелерге барып туруп деген эстеликтерге барып сөйкөнүшүп, ошол жактан менен мага береке өтөт экен, жакшылык өтөт экен деп адам бара турган болсо, бул ширк. Бул ширк, Аллахка шерик кошуу. Бизде Сулайман тоолорго көбүнчө белимен. Сыйдаган таштар. Эми акылсыздык да кандай? Кантип таштан бала болуп калгандай? Акылга себеп, бул акыл немеде да мындай, акылга да, бул тажрыйбада да мындай болбойт да, болбогон нерсе. Экинчи шариатта да жок нерсе бул. Ошол бакшы капитар отуруп азыркы келип алган. Ошо көбүнчө ошондой нерселер бакшылар, ошондой көрүп коюн андай экен деп. элдин башын айлаштырып, башын айлантып ошондойлорго алып барган бүт эле бакшылар. Көз ачык төлгөчтөр ошондойлорго алып барышат. Бул исламдан да, мусулманчылыкта андай нерсе жок. Эң биринчи мусулманчылык, ислам келип ошондой нерсе менен күрөшөт. Бакшылар кандай бакшылар эмеси? Бакшылык капырлар бакшылар. Бакшылар көз ачык төлгөчтөр, булар кайыпты билем деп аткандар баары капыр. Андайлардын артында барып жаназа да окулбайт. Алар үчүн дуа да кылынбайт.
Ал эмес эгерде ошо казын чечими менен эмес менен алар мусулмандардын күмөзүнө да көмүлбөш керек. Мусулмандардын эмесине дачы. Булар деген бул эгерде ошондой кайыпты билем деп тобо кылбай бул дүйнөдөн ошол абалда кайта турган болсо төрөк тозок барат да эч качан чыкпайт тозоктон. Өтө оор абал. Анткени кайыпты билем деп Аллахтын илимине ушу талашып аткан нерсе. Кайыпты билем деп кайыпты билүүчү жалгыз Аллах Таала. Так, эми эми бул мол ушундай сыяктуу нерселер пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда деле болгон. Бактарга, таштарга сыйгандар. Аллат, Узза, Аль-Манат деген кудайлары бүт ошо бак, таш ушундай нерселер. Барып пайгамбар саллаллаху алейхи Меккени алганда бүт баарын талкылаган, тук кылган ушун баарын. Бешинчиси кийинки ширктин түрү Аллахтан башка бирөөгө курмандык чалуу. Аллахтан башка бирөөгө арнап туруп мал союу. Курмандык союу, аздап. Мал союу, курмандык чалуу бул деген ибадат. Улуу ибадаттардын бири. Адам мал союп атканда бисмиллах деп союп турат. Бисмиллах, Аллаху акбар деп. Бисмиллах деп союп, бисмиллах деп айтуу бул сөзсүз шарт. Бисмиллах деп адам айтпай союп турган болсо, мал арам болуп калат. Арам болуп калат. Аллаху акбар деп айтыш бул кошумча мустахаб. Бирок Аллаху акбарды айтпай калса, мал адал боло берет. Бисмиллахты айткандан кийин. Бирок бисмиллах, Аллаху акбар деп айткан мына эң жакшысы ушундай. Бирок Аллаху акбар унутулуп калган болсо, бисмиллах айтылган болсо болду. Адал болот. Бисмиллах, Аллаху акбар деп сөйлөп. Анан Аллахка арнап сөйлөп, Аллахтын расулу деп сөйлөп. Анан кимден келип туруп, Аллахтын аты менен эмес, бисмиллах эмес, Аллахтын аты менен эмес. Башка бирөөнүн аты менен. Мисалы Исанын аты менен, же бирөөнүн аты менен ушинтип сое турган болсо, же болбосо Аллахтын аты менен бирок башка бирөөгө арнап, баланчанын ыраазычылыгы үчүн, баланча ата бабанын ыраазычылыгы үчүн деп бирөөгө арнап туруп, ошого жакындаш ниетте, ошого сыйынган, ошого тазим кылган ниетте курмандык мал сое турган болсо, бул ширк. Андай мал арам. Ал тамак, ал этке чейин эле кылган иши динден чыгара турган нерсе. Түбөлүк тозок алып бара турган нерсе. Аллахтын акысын башка бирөөгө арнап атат. Ал ибадат, курмандык чалуу бул эң улуу ибадаттардын бири, мал союу. Барып туруп ошол бир мазарларга барышат, бир күмөздөргө барышат да, ошол жактагы арнап туруп, ошол жака жакындаш үчүн жин шайтандарга арнап, ошо туруп мал союшат. Бул эмне? Бул ширк. Сурда бир зданияга барганда ишкана барганда ошого канчалык койну койсо Ушундай да болот. алдагы чыгарып коеюн деп. канчалык коюш керек, бер мындай ушунча өлүм болгон, анан эч ким жашабай калган канчалык бушак коюш керек. Бул деген негизинен бул эми адамдын ошол демесине ниетте жараша карай айта эмес, бирок негизи ошондой иштер деген ширк болуп анткени деген эмне себептен ошондой? Мисалы жаңы үйгө киришет. Жаңы үйгө көчүп барса, же бир жерге жаңы жерге кирип бара турган болсо, барып туруп ошол жакта деген адамдарда ишеним бар да, ошол жакта жин шайтандар бар деп. Бир кандай бир ошол ээси бар дегенчи. Ишеним бар да. Эгер ошондой болмос мушрик деп. Анан деген барып туруп ошол жактын деген жин шайтандардын эң чоңуна арнап туруп мал соет. Ошого жакындашып, ошонун ыраазычылыгына жетиш үчүн. Ага соет дагы андан кийин беркилерге эмне зыяны келтирбей калат, тиги сактап калат деген түшүнүк болгон да. Бул болгон ошо пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда деле ушундай нерселер. Эмне болот анан? Ошо ширк. Анан бүгүнкү учурда жана барып туруп эгерде мына жит чыгарып коюу же андай дей турган болсо, андай болот. Бирок анан башка нерсе, бирок мисалы ошондой бир жаңы үйгө киргенде, же болбосо бир оору болуп бүттү, же болбосо адам бир кыйынчылыктар, проблемалардан болуп бүткү, андан кийин бүткөндөн кийин Аллахка арнап, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Аллах Таала жаратуучуга шүгүр келтирүү максатында ушинтип мал союп кое турган болсо, эч кандай проблема жок. Бул башкача. Ошон үчүн адамдын немесине ниетине жараша болот да, карайсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан: "Ла'аналлаху ман забаха ли гайрилlah." Аллахтын наалат болсун дейт. Аллахтын наалат болсун ким Аллахтан башка бирөөгө арнап курмандык чалган болсо дейт. Ла'аналлаху ман ла'ана ал-валидейн. Аллахтын наалат болсун ким өзүнүн ата-энесин каргаган болсо дейт. Эки ата-энесинен Аллах айткан болсо. Ла'аналлаху ман ава мухтисан. Аллахтын каргышы болсун ким кылмышкерди. Бир кылмышкерди жашырганга дейт. Өзү бир кылмышкер жүргөн болсо, өзүнүн үйүнө жашырып кое турган болсо, ошо Аллахтын каргышы болсун деген. Болбойт. Кылмышкерди жашырбайт, күнөөкөй элестеп, кишини өлтүрүп, бирөөгө уруп кылып жүргөн бир адамды жашырбаш керек. Жок. Мен кылмышкер да. Кылмышкер бир уруу башка бирөөнүн акысын жеген.
Аны башка бирөөгө акысын кайтарып бериш керек, кармаш керек, кол түшүш керек. Ушул эле жака жана көбүнчө немелер келет. Террористтер келет. Каражиттер келет. Бир зыян, бирөөнү өлтүрөм деп ушинтип жүргөн болсо, жардырам деп жүргөн болсо, мечиттерге кирип анан деп жүргөн болсо, жашырбаш керек андай нерсе. Айтыш керек. Айтыш милдет. Ким айтпаса, жашыра турган болсо, Аллахтын каргышына алат. Анткени бул жалпы мусулмандардын коопсуздугуна доо кетип атат. Макул, бүгүн жашырып койдум. Эртең ошол чыгып барып бирөөнө бирдеме кыла турган болсо, кандай чоң зулумдук. Ошо эрсеткесин ошону барып бирөөнүн бири апасын өлтүрүп салды. Же бир эжесин өлтүрүп салды. Бирөөсүнө кол салды. Ошонун ордуна өзүң болуп калсаңчы кандай анда? Өзүң жакындарың болуп калсачы? Ошондон кылмышкерди жашыруу деген нерсе жок шариятта. Жашыруу деген жок. Айтат ла'аналлахи ман гайра манарил ард. Жана Аллахтын каргышы болсун ким жердин көрсөткүчтөрүн өзгөрткөн болсо дейт да. Мисалы мындай да барат, жолдо баратсаң, бул жак мисалы жазылып турат, Ош деп мисалы, белги турат. Келип туруп, бияк башка жака буруп салды. Башка жак болуп калды да. Ошо Аллахтын каргышы болсун. Кандай зулумдук. Бир жолдо кетип баратып, адашып кетет да. Ошондой да. Ошолордун да. Şu 4 нерсеге пайгамбар салам имам Муслимдин хадисте Аллах айткан эң биринчиси Аллахтан башка бирөөгө ардап курмандык мал сойгон болсо. Кийинки бап 6. Буга чейин хадисте да айтып кетти, эми кыскача айтып кетели. Bir adam deyт пайгамбар салам айтат. Bir adam неме үчүн дейт? Bir чымын үчүн бейишке кирди дейт. А башка bir adam bir чымын үчүн тозокко кирди дейт. Анан кандайча дейт? Кандайча берсе bir чымын үчүн дейт. Bir чымын үчүн bir adam бейишке кирип калды дейт. Bir чымын үчүн bir adam тозокко кирип калды дейт. Дегенде анан пайгамбар салам сураган айткан да. Эки адам дейт, экөө деп bir коомдон, bir жерден, bir аймактан кетип бараткан эле дейт. Ошол жердин жашоочулары, ошо алардын bir өзүчө bir кудайчасы бар эле дейт да, идалы. Аллахтан башка бирөөгө сыйынган, ширк кыла турган эл эле да. Өзүнүн bir ошо ошо центринде bir өзүнүн идалы бар эле. Bir айкели, сыйына турган bir бут парас. Анан ким гана өтпөсүн да ошол аймактан. Сөзсүз кармап туруп, сен ушул биздин кудайга арнап bir мал сой боюнча биз сени өткөрбөйбүз дейчи. Мал сойлосоң ана сени өлтүрөбүз дейчи эле да. Анан келип барса бирөөсүн кармайт. Анан кел, курмандык чал дейт. Мал сой дейт. Десе менде эч нерсе жок дейт. Менде эч нерсе жок дейт сое турган. Анда кел, жок дегенде мо чымынды курмандык кыл дейт да. Десе, эмне болот? Чымынды курмандыкка чалат дагы. Кийин өлгөндөн кийин тозокко кирет. Неге анткени жана ширк кылды. Башка экинчи адам келет. Аны кармап туруп, кел ушу курмандык чал десе, Аллахтан башка эч кимге арнабайм мен, эметпейм, курмандык чалбайм дейт. Аллахка эле арнап курмандык чалам дейт. Дегенде аны өлтүрөт дагы, башын кыяктайт. Анан бейишке кирет дейт. Ал бейишке кирет дейт. Демек, чымын деле кепинде. Ошону эле курмандык чалып башка бирөөгө арнап, Аллахтан башка бирөөгө арнап жанагы курмандык кыла турган болсо, эмне болот? Түгөл тозокко калат. Анткени курмандык чалуу бул ибадат. Ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнады, ошентип ла иляха илlalloh бузулат. Бул имам Ахмад айтты. Кийинки бапты айтып атабыз, кийинки бап Аллахтан башка бирөөгө арнап бир жерде курмандык чалынган болсо, ушундай бир жер болгон болсо, ошол жерге ширк кылгандар барып Аллахтан башка бирөөгө арнап мал сое турган жер болгон болсо, бир кайсы бир жер. Ошол жерде барып Аллахка арнап курмандык чалган болбойт. Эмне кана деп койсу, төлгө кана дешим. Төлгө кана болуп эмне болот ушундай өздөрүнүн бир жер болгон болсо, ошол жерге өздөрү чоолуп алып туруп 7-нчи ширк кылчу жер болгон болсо, мындайча айтканда мушриктер, ошо ширк кылган адамдар бир жерге барып өздөрүнүн ошо ширк Аллахтан башка бирөөгө капырчылык кылып, ушундай жерлер болгон болсо, ушундай иштерди кыла турган болсо, ал жерге барып туруп Аллахка сыйынган болбойт. Көрдүңбү? Алардын кудайларынан эмес, ошол жерге барып туруп Аллахка сыйынган болбойт. Мушриктердин именно курмандык чалган жерине барып, Курмандык чалабы же башка нерсени кылабы, жалпы эле. Мушриктердин жерине барып десе болобу? Жок, мушриктердин жери эмес, мушриктердин сыйынган жерине. Мушриктердин сыйынган. Анан мушриктер сыйынган жерлерге барган болбойт, тыюу салынат шариатта. Мисалы көз ачыктар чогулган жерлерге барган болбойт. Көз ачыктар жөнүндө да сөз кылабыз, көз ачыкка такыр барган болбойт. Барып жөн эле сынап да барып көргөн болбойт. Тобо кылыш керек да, тобо кылыш керек. Тобоп Аллахтан кечирим сурап, мындан кийин эч качан барбайм деген бекем ишеним болуш керек да, мындан кийин. Анан көз ачык макул, анан жанагы неме боюнча. Алар Аллахтан башка сыйына турган бир жерлер болгон болсо, ошол жерлерге барган болбойт адам.
Анткени ошол жака барганда аларга Аллахтын азабы келип калышы мүмкүн ошол учурда. Тиги дагы ошого туш келип калышы мүмкүн да. Андан мурда дагы адам аларды көрүп деген азгырып кетиши мүмкүн. Мüşriklerin sığınan yerine varıp Allah'a kurbanlık çalıyor. Аллахка сыйынған. Курмандык чаласы ошондой немен аталышы ушундай да. Курмандык чалган Аллахтан башка бирөөгө арнап курмандык чалган жерде барып Аллахка арнап курмандык чалган болду. Мындай да, эмнеге дегенде курмандык чалуу, мал союу деген кандай? Адам келет да малды соет да. Сырткы көрүнүштөн тигил адам ширк кылып атат, же бул адам Аллахка арнап атат, бирдей эле да. Ошондой окшоштук болуп калбаш үчүн да. Анткени сырттан караса тигилдер мындай болот, бирдей мындай болот. Анан карат дагы бул адам ширк кылган адам экен деп ойлоп коет адамдар, туурабы? Андай болсо экинчиден ошол адам элдин арасында таасирлүү бир динчил адам болгон болсо, аны көрүшөт дагы, бул бuyakта жүрөт. Демек ошол жака барган болуп турбайбы деп калышат. Деп башкалар да адаштырат да. Башкалар да жол. Көп жамандыктар бар да. Ошондон шариатта бул тыюу салынган. Кийинки бап, мен бuyakта хадис мына коюп бере калдым. Кийинки бап 8. Ширкке кирет дейт. Эмне дейт? Бул неме азыр. Назыр деп коет, назыр. Аллахтан башка бирөөгө назыр кылуу да. Вада, абет деп коет. Абет. Жанагындай адам өзүнө вадаланат да. Мисалы античүү деп коет, античүү. Аллахтан башка бирөөнү античүү. Бала тура болсо Бул мындай да, анан назыр деген бул мындай Аллах Таала бир милдетти адамга бир нерсени жүктөбөсө эле өзүнө милдет кылып алат да. Мисалы мынтип айтат, мына мен Аллахка мына вада беремин мен деген эртең 50 сом садака беремин деп өзүнө милдеттендирип атат да. Аллахка ант депчи. Аллахка мына Аллах Таала мен үчүн вада берип атам депчи. Ошентип өзүнө милдеттендирет. Аллах Таала менен вадалашат. Көрдүңбү? Ким ушундай ишти кыла турган болсо, сөзсүз аткарыш керек болот. Аткарбаса күнөө алат. Бирок негизи антип адам өзүнө жүктөбөш керек. Бул биринчи тыюу салган нерсе. Бирок ошондой кыла турган болсо, аны аткарыш керек болуп калат. Өзүнө ошончо адам андай нерсени жүктөбөш керек. Анткени аткара албай калышы мүмкүн, кийин күнөөгө батып калат. Ошон үчүн өзүнө адам Аллах Таала жүктөгөндөн сырткары башка эч нерсени жүктөгөнгө этпеш керек, убадаланбаш керек. Анан ушул кандай болуп калат? Кайсы учурда ширк? Барышат дагы бир кабырга барат же бир күмөскө барат, ошонун атынан ошого неп туруп өзүнө бир убадаланат. Мына мен ушул үчүн мына ушунун атынан деп бир ата бабасына айтып бере, мен ушундай кыламын деп. Банча кылам деп убадаланып турган болсо, бул ширк. Анткени назыр берки ибарат болду да, бул ибаратты башка бирөөгө ардады. Кийинки ширкке кирет, бул эмне? Аллахтан башка бирөөдөн жардам суроо. Аллахтан башкадан жардам суроо. Дуа кылуу да, дуа кылуу. Аллахтан башкадан жардам суроо. Бир коргоо тилөө, куткаруу тилөө, ушундай нерселер да. Айтып коесуз, ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз сага сыйынабыз, жалгыз сенден жардам сурайбыз. Мына ошол истиана деген бул ибарат. Бул ибарат. Бирок эмне деп айттык? Жалгыз Аллахтын колунан келе турган нерсени ошондон сурай турган болсо. Бирок мисалы адамдардын колунан келе турган нерсени сураса, ширк эмеспи? Мисалы көтөрүшүп кой, жардам берип кой, муну берип кой, аны берип кой деп ушундай турган болсо, бул ширк эмес. Качан ширк болот? Жалгыз Аллахтын колунан келе турган нерсени Аллахтан башка бирөөнү сурай турган болсо, же өлүктөргө, же кайып жок боло турган нерселерди сурай турган болсо, суроолордон кайрылса, укпай турган нерсе, анда бул ширк болот. Ширк болот. Же угуп турат, бирок анын колунан келбеген нерсени сураса. Жалгыз Аллахтын колунан келе турган нерсени сураса. Бул нерсе тыюу салынган, бирок шариатта бир нерсеге тыюу салынган болсо, сөзсүз анын ордуна башка бир нерсени берет. Бул башка тыюу салынды. Жин шайтандарга, арбактарга, пайгамбарларга эмнени бар болсун, ошолорго кайрылып жардам суроо тыюу салындыбы? Бул менен бирге башка заменасы берилген. Бул Аллахка кайрылуу. Андан жакшыраак, андан пайдалуураак. Ушундай натыйжасы да бар. Ошон үчүн мисалы мына азыр биз бияка келбедик, бул жака келдик. Мындай дуа бар да, пайгамбар салсам, мына ушул жакта хадис келет да. Айткан сөзү бар. Ким бир жерге келип дейт, ким бир жерге келип турукташып, отурушташкан болсо, сапарга келеби, же бир жакка келеби, бир аймакка келеби, бир шаарга көчүп келеби, үйгө келеби, эмне болот? Келип туруп айткан болсо дейт мындай сөздү.
Аузу би калиматиллахи тамати мин шарри ма халақ. Деп бұл сөз айтқан болса, ал жақтан қайтып кеткічекте дейді. Еш нәрсе зиян келтіре албайды. Ешбір зиян келбейді ағайын. Шуны мына бияққа келдік пе, осыны айтышымыз керек та. Дейді, аузу би калиматиллахи. Аузу би калиматиллахи ат-тамати мин шарри ма халақ. Мин шарри ма халақ. Маңызы қандай? Аллахқа анын бардық кемчиликсиз сөздөрү аркылуу ага кайрыламын. Ал жараткан бардық нерсенин жамандыгынан жардам тилеп. Бардық жараткан жамандыктардан коргоо тилеп. Толук Аллахка анын толук кемчиликсиз бардық сөздөрү менен ага кайрыламын. Эмнеден? Ал жараткан бардық жамандыктын зыянынан коргоо тилеп. Ошону Ал толук кемчиликсиз сөздөр дегенде ошо Аллахтын сөздөрү аркылуу кайрылат. Куранын метинен башка сөздөрдү түшүнүп дуа келди да, Аллахтын сөздөрү аркылуу кайрылат. Аллахтын сыфаты аркылуу кайрылат. Жана Аллахтын аттары менен аркылуу кайрылабыз го. Аллах кечиримдүү, райымдуусун деген сыяктуучу. Бул да ошондой сыяктуу да. Аллахтын толук кемчиликсиз сөздөрү аркылуу кайрыламын. Ал жараткан бардык нерсенин жамандыгынан сактап тилеп, коргоо тилеп. Мындай бар да, могул жакта истиана деп келди. Бул жардам суроо да, жардам суроо бул бак болчу, жардам суроо. Жардам суроонун дуанын деген шариатта түрлөрү бар да. Жөн эле жардам сурайт. Бирөө дуа кылып кайрылат. Бул ушул бак болчу. Ушундай неме менен башка бирөө кайрылат турган болсо ширк болот. Кийинки бак болсо бул куткаруу тилөө. Куткаруу тилөө бул дагы Аллахтан башка бирөөдөн адам куткаруу тилеген болсо, же дуа кылган болсо дейт. Дуа кылган болсо бул ширк дейт. Аллахтан башка бир нерселерге адам дуа кылып кайрылып атканда негизи билиш керек. Алар эч бир пайда бере албайт адамга. Алар укпайт дагы. Алар ошо сурап аткан нерсесин бербейт. Ал эмес, алар өздөрү муктаж ошо. Өздөрү муктаж болуп турат. Алар эч нерсеге ээ эмес, ээ боло албайт. Эч бир пайда бере албайт да. Укпайт дедик, уккан болсо дагы жардам бере албайт. Кыямат күнү келгенде ошолор кимге адам кайрыла турган болсо, алар келип туруп биринчи беркин душманы болот. Ара душмандык көрсөтөт. Бул мына ушул менен түшүнүктүү болду мына. Экинчи бап бүтүрүк. Эми ширктин түрлөрү болду дагы. Ширктин түрлөрү келет да, эми айтылып келет да, иншалла. Башка. Негизгилери ушулар да, негизи. Элдин арасында эң көп жайылып жүргөн ушулар да. Ушулар анан дагы амали шайтан деген, шайтандын амалдары деген бар. Сыйкыр, көз ачык, төлгө, дагы өрүм-жырымдар. Ушундай нерселер бар, ал тууралуу дагы анан сөз кылабыз да, иншалла. Ал өзүнчө да, ал шайтандын амалдары болот. Ал өзүнчө бап болуп кетет да. Бул именно ширктин жана чоң түрлөрү ушулар да. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.